Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Кызылкыяда мечитке ташталган ымыркай. Милиция 16 жаштагы кызды кармады. Кызылкыя шаарына мечитке ымыркайын таштап кеткен делип 16 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11 январда Баткен Риби билдирди. Беле кетсек, ушул жылдын 3 январында шаардагы мечиттердин биринде ымыркай табылганы кабарланган. Бул факты Кызылкыя шейиптен маалыматтардын электрондук журналына катталган. Милиция 10 январда чектүү катары Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын 16 жаштагы тургуну аныкталып, кармалганын билдирди. Учурда тергөө иштери уланууда. 9 жаштагы Аяз Исагалиев операциясы үчүн калктын жардамына муктаж болууда. 9 жаштагы Аяз Исагалиев Брутон оорусу менен жабыркап, элдин жардамына муктаж болуп турат. Анын апасы Наргиза Шамырова Аязга чет өлкөдө операция жасатуу үчүн $60,950 керек болуп жатканын айтып, элге кайрылды. Ооруга байланыштуу баламдын иммунитети абдан начар. Себеби көптөгөн вирустарга кабылат. Ошонун улам Аяз тез ооруп, бир улак укпай калат. Иммунитетин сактап калуу үчүн айына бир жолу Октагам дарысын алат. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн зарыл болгон жилик чучугун трансплантациялоо үчүн каражат чогултууга бизде өтө аз убакыт бар. Бул операция $60,950 турат. Тилекке каршы биздин өлкөдө жасалбайт. Чет өлкөдө дарыланууга мүмкүнчүлүк таптык. Бирок сиздердин колдооңуздарсыз жасай албайбыз. Ар бир берген жардамыңыз кичине болсо да чечүүчү болушу мүмкүн. 9 жашар баламдын өмүрү үчүн болгон бул оор күрөштө бизди колдоп коюңуз, дейт ал. Ошто той кортежине 75.000 сом айып салынды. Ош шаарында автоийин баштык жасаган 5 үлпөт той кортежине 75.000 сом айып салынды. Бул тууралуу бүгүн 11 январда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Сот тармактарда чоң жолду жаап, терезелерден тулку боюн чыгарып, башка унааларга тоскоолдук жаратуу менен бара жаткан 5 үлпөт той кортежинин видеосу тараган. Милиция кызматкерлери тартип бузгандардын унааларын айып короого токтотту. Ар бир айдоочуга 15.000 сомдон жалпы 75.000 сомго айып салынды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Президент абактарда эксперименттик режим колдонууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров түзөтүү абактарында жаза өтөөнүн эксперименттик режимин колдонууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жаза аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды 2024 жылдын 28 ноябрында Жогорку Кеңеш 3 окуудан кабыл алган. Негизги ченемдери: жалпы режимдеги түзөтүү абактарында жаза өтөөнүн эксперименттик режими болот. Ага ылайык очолоңун участок түзүү мүмкүнчүлүгү каралган. Мунун баары ведомстволук актылар менен аныкталат. Соттолгон адам бойго жете элек баласынын жалгыз ата-энеси болуп эсептелсе, баласы менен жолугуу үчүн белгилүү мөөнөткө абактан тышка чыгууга укук берилет. Соттолгон адамдын жалпы билим алуу укугун ишке ашыруу максатында бир мекемеден экинчи мекемеге которуу мүмкүнчүлүгү каралат.
өзгөчө режимдеги мекемелерде жазасын өтөп жаткан соттолгондор үчүн акы төлөнүүчү жумушчу орун түзүү каралат. Соттун чечими менен түрмөгө которулганда жазанын мөөнөтүн жана шарттуу эрте бошотуу мөөнөттөрүн эсептөө үчүн эрежелер белгиленет. Орусиянын Самара облусунда мигранттарга соода транспорт тармагында иштөөгө тыюу салынды. Орусиянын Самара облусунда 2025 жылы бир нече тармакта мигранттардын жумушчу күчүн пайдаланууга тыюу салынды. Тиешелүү токтомго Самара облусунун губернатору Вячеслав Федоршев кол койду. Чектөө киргизилген тармактарга азык-түлүк чыгарган жайлар, соода, транспорт ишканалар кирди. Тактап айтканда, быйылдан тартып бул облуста мигранттар коомдук тамактануучу жайларда, билим берүү жана илим тармагында иштей алышпайт. Токтом чыкканга чейин мигранттарды ишке алууга үлгүргөн компаниялар 3 айдын ичинде аларды бошотууга тийиш. Документ дароо күчүнө кирди. Самара облусунда 2024 жылдын август айында эле мигранттарга базарларда, тамактануучу жайларда иштөөгө тыюу салынган. Ошондой эле аларга ижарага батир же башка мүлк берүүгө болбойт. Андан мурда патент менен такси, коомдук транспорт айдаганга чектөө киргизилген. Москвадагы Крокус Сити Холл концерттик залында болгон теракттан кийин Орусияда чет элдиктерди жана эмгек мигранттарына каршы саясат кыйла катаалдаша түштү. Анда кандуу калабаны уюштурууга Тажикстандын бир нече жараны айыпталып камалган. Ал эми айрым байкоочулардын пикиринде мигранттарга каршы басым кысым Украинадагы согуш башталгандан кийин күчөгөн. Муну менен орус бийлиги аларды согушка барууга мажбурлап жатканы да кабарланып келет. 2024 жылы Орусиядан миграциялык мыйзамдарды бузуу деген жүйө менен 80 миңдей мигрант чыгарылган. Бул мурдагы жылга салыштырганда 2 эсе көп дегенди билдирет. Булак Азаттык. Зеленский Россия менен болгон жаңжалды 2025 жылы токтотууну кааларын билдирди. Владимир Зеленский Украина АКШдан коопсуздук кепилдигин алып, 2025 жылы Россия менен болгон жаңжалды токтотууну каалай турганын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Пентагондун расмий өкүлүнүн орун басары Сабрина Сингх 7 январда АКШ Украинага жаңжалды токтотуу шарттарын айтып, көрсөтмө бербей турганын, андыктан Зеленский тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча чечим кабыл алуу укугуна экенин билдирген. АКШнын Украина боюнча болочок өкүлү Кит Келлог кечээ билдиргендей, Дональд Трамп жакынкы келечекте Владимир Путин жана Владимир Зеленский менен боло турган сүйлөшүүлөрдүн алкагында Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга жетише алат. Биздин максат коопсуздук кепилдиктерин алып, согушту быйыл токтотуу. Бул үчүн бардыгын жасайбыз. Тынчтыктын орношу биз үчүн абдан маанилүү. Бирок бир нерсеге келишүүдөн мурун Украина жана Европа үчүн олуттуу коопсуздук кепилдиктерин аныкташыбыз керек деген Зеленский италиялык телеканалдагы маегинде. Россиянын президенти Владимир Путин буга чейин Украинадагы жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү демилгелерин көтөргөн. Анын айтымында Москва Россиянын жаңы аймактарынан Украина аскерлери чыгарылгандан кийин атышууну дароо токтотуп, сүйлөшүүлөргө даярдыгын жарыялайт. Мындан тышкары ал кошумчалагандай, Киев НАТОго кирүү жана демилитаризациялоо, денацификациялоо ниетинен баш тартууга тийиш. Ошондой эле блокторго кошулбастан бейтараптуулук жана өзөктүк куралсыз статусун алышы керек. Булак Спутник Кежи. YouTube'дагы Элюксун каналынын ээси террордук ишке көмөктөшүүгө шек саналып кармалды. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы YouTube'дагы Элюксун каналынын ээсин кармады. Облустук милициянын маалыматына караганда 2024 жылдын 12 декабрында бир адам интернетте Кыргызстандын жарандарын чет өлкөдө болуп жаткан согуштук аракеттерге катышууга чакырган видео материалдарды жарыялаганы тууралуу маалымат катталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 254-беренеси террордук ишке көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө видео адамга таандык Элюксун YouTube каналына жарыяланганы аныкталган. Анда 1998 жылы туулган Кыргызстандын жараны тууралуу көрсөтүлгөн. Ал Орусиянын Украинага каршы ачкан согушуна катышып, ага башка да адамдарды жалдап жатканын билдирген. Былтыр 10 декабрда жарыяланган видеодо Украинадагы согушта Орусия тарапта согушуп жатканын жана фронттогу окуяларын айтып берген. Анын дагы бир видеосу ушул эле YouTube каналга 19 декабрда да чыккан. Соттук лингвистикалык экспертиза жарандардын сөздөрүндө чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууларга катышуу үчүн жарандарга чакырык жасаган белгилер бар деп жыйынтык чыгарган. YouTube'дагы Элюксун каналынын ээси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушул тапта тергөө амалдары уланууда.
Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам боюнча согуштук аракеттерге үгүттөгөн материалдарды коомчулукка жайылтууга тыюу салынганын эскертти. Азаттык радиосунун кабарчылары BBC'нин орус кызматы жана Медиа Зона басылмасы түзгөн тизмеден ачык булактардан карап, Кыргызстанда туулуп өскөн 50дөн ашык адам Украинада орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп набыт болгонун аныктаган. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери же ага жалданып катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлиги согушка катышкандардын жоопкерчилиги караларын эскертип келет. Булак Азаттык. Гвардиола өзбекстандык футболчуну Манчестер Ситиге алуу боюнча чечим кабыл алды. Англиянын Манчестер Сити футболдук клубунун башкы машыктыруучусу Хосеп Гвардиола 20 жаштагы өзбекстандык футболчу Абдукодир Хусановдун трансферин жактырды. Бул тууралуу спорт журналисти Фабрицио Романо социалдык тармактагы баракчасына жазды. Буга чейин англиялык клуб Хусанов учурда ойногон Франциянын Ланс клубуна бонустарды кошкондо 50 миллион евро сунуш кылганы белгилүү болгон. Хусанов өзү Манчестер Ситиге өтөнү чыдамсыздык менен күтүп жатат. 20 жаштагы Абдукодир Хусанов 2023 жылдан бери Франциянын Ланс клубунда ойноп келет. Футболчунун клуб менен келишими 2027 жылга чейин түзүлгөн. Быйылкы сезондо Хусанов бардык турнирлерде Ланс үчүн 16 беттеш өткөрүп, 1 гол киргизип, 1 жолу голдук пас чыгарып берген.